Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, ободо учур маселеси, аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Бүгүнкү биздин темада той жөнүндө, тойдун ичиндеги тамадалардын орунсуз жоруктары, алардын оюндары, негизи эле тойдогу алып баруучулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз студияга конокторду чакырганбыз. Анда тааныштырсак, Кыргыз-Өзбек университетинин бириккен профсоюз комитетинин төрагасы, алып баруучу Шерали Эгембердиев агай. Саламатсызбы? Ошондой эле тамада ырчы Кутман Султанов агайлар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү студияга куш келипсиздер. Анда дароо биз сюжетти көрөлү, андан соң маегибизди улантабыз. Ош шаары боюнча жалпы 50-гө чукул тойкана бар. Алардын ар биринде күндө ар түрдүү тойлор өтүп, тамадалар башкарат. Тойлор үйлөнүү, үлпөт, сүннөт, кыз узатуу, үй той болуп бөлүнгөнү менен тойдун тартиби коёндой окшош. Батышты туураймын деп тамадалардын чектен чыккан тамашалары, жашы кара дебей чегинен ашыра бийлөө кадимки көрүнүшкө айланды. Ошондой эле тамадалардын орунсуз оюндары көбөйүп бара жатат дейт шаар тургундары. Эми ал тойчулукта тойду эми ошентип кызыктырган жакшы го дейм жаштар үчүн. Мындар үчүнчү? Мындар үчүн эле азыркы эми замандын талабына ылайык ош бар жок эле психикасы ошол жака көнүшүп калды. Улуу, кичүү ылгыбайт го дейм. Оюн нормально да жаштар үчүнчү. Алар эми болбогон оюндарды уюштуруп жатат да. Кээ биринде эми кыздарды пиано ойнотот. Уул бала болсо бир жөн эле. Кыз бала баса уят нерсе да. Менин оюмда. Кандай ойлойт элем, уят нерсе бул, конечно, айылда эми ата-энелер барат, чоң апалар барат, жаштар барат. Ошолордун көзүнчө деле туруп алышып эми жанагындай оюндарын ойноткон туура эмес менимче. Анан мындай жакшы оюндарды уюштуруп, жакшы нерселерди алып барсаң да бир жөн эле. Анан баягы бейчекки эмелерди уюштурганы бул туура эмес менимче. Туура келбейт кыргыздын немелерине. Өзүбүздүн эле комсомольский жакшы тойлор болгон илгери. Ата-бабаларыбыз өткөрүп келген жакшы тойлорду. Көрсө менимче жакшы эле. Негизи тойду башкарган тамадаларды иретке келтирүү керек. Антпесе тойдогу оюн зооктор аша чаап кетип бара жатат. 7 жаштан 70 жашка чейин тойго барган коноктор баары бири-бирине тууган. Келин, кайната, кайненеси менен чогуу эле барат. Бирок айрым болбойт деген оюндар тамадалардын оюна да келбейт. Эптеп элди күлдүрүү же тойду кызыктыруу максатында уяттуу оюндарды деле ойнотуп, улгайган энелерди чет өлкөнүн ырларына шылкылдата бийлетүү айрым тамадалардын программасында камтылган. Мындан улам ар бир той ээси тамада менен кеңешип, алардын программасы менен таанышып чыгуусу керек дешет. Үйлөнө турган уулум бар. Эгерде мен ошол уулума той берип калсам, маселен мен той ээси катары, ошол тамадалардын эмесин жана программасын алдын ала көрөт элем. Анткени мен уяттуу кишилер чакырам, кудаларым келет, досторум, коллегаларым келет дегенде алардын алдында чар жайыт жанагындай сексуалдуу оюндар, тигил бул, анан жаш балдарды чакырып алып аябай тополоң кылган оюндардын болушун мен каалабайт элем да. Ошону эң биринчи тойдун ээси өзү контролдук кылыш керек деп ойлоймун. Анан мындай бир закон менен же болбосо жергиликтүү бийликтер менен аларга тыюу салуу менимче азырынча эми закондо жок болгондон кийин мүмкүн эмес го деп ойлойм. Оюнга чыгып тамада айткан кылык жоруктардын баарын аткарып, эптеп эле белек алуу учурдун талабы. Бирок ошол оюндун кесепетинен чоңоюп келе жаткан жаш муундарга терс көрүнүштөрдү көрсөтүп жатышканын байкабай жаткандай. Ошол эле учурда оюндан от чыгат дегендей, уруш жаңжал чыгып, акыры өлүмгө чейин алып келген учурлар бар. Мындан улам ар бир алып баруучу тойго буйртма алганда тойду маданияттуу өткөрүүнү, сөздү орунду сүйлөөнүн үстүндө иштеши керек. Мынакей сюжетти да көрүп алдык. Негизи кыш мезгили жакындап келсе дагы тойлордун тынымсыз болуп жатканы албетте кубандырат. Элибизде жакшылык эле боло берсин дейбиз. Бирок учурда тойлор чынында эле сүннөт той болобу, же болбосо уул той болобу, үй той болобу, баары ресторандарда өтүп калды. Бирок бардыгы эле коёндой окшош, тамадалар ар түрдүү болгону менен баары эле окшош болуп калды. Мен бүгүн конокторго суроо берсем, негизи Шерал агай сизден баштасам да, негизи сиз алып баруучу катары дагы белгилүүсүз, ошондой эле тойлорду да алып барып жүрөсүз.
негизи сиз алып барып канча жылдан бери ошол алып баруучу болуп кызматты аркалап келе жатасыз, анан мындан 10 жыл мурун кандай эле негизи тойлор кандай алып барылат эле? Рахмат. Биринчиден кутмандык ушуга кетишиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ушул маселесинде ушул күндөлүк, күнүмдүк бир ой жарата турган, талкуу жарата турган тема талкууланып атат. Бул биздин ушул жергебизде өтүп жаткан тойлор маселеси тууралуу да. Эми тойлордун өтүшү тууралуу туура айттыңыз. Бул бардык баса белгилеп кеттиңиз, жана бир канча жылдар мурда кесиптештерибиз да бул менин айткан оюма кошулса керек. Ошол сүннөт тойлор, жаңы коргонду белгилеген үй тойлор, махреке салтанаттар бул ошол коргондордо үйлөрдө эле өтчү да. Кийинчерээк мына жакынкы жылдарда мунун баардыгы ушул той сарайларга, ресторандарга көчтү. Бул эмнеден көчтү? Бул ошол элибиздеги бир финансы маселесинин бар экендигин тастап атат да. Экинчиден ошол үйдөгү баягы үй ээлерини бир аз түйшүктөн арылтуу максатта каралып атат. Эми баарыбыз ошол жакшы маанайды тең бөлүшөйлү, анан кызматтын баарын ошол той сарайдагылар кылсын деген маселеден дагы, үй бүлөлүк талкуудан дагы ошол баардык жакшы нерселердин баардыгы тойлор түрүнө карабастан той сарайларга көчтү да. Эми экинчи сурооңуз мурдагы тойлор менен азыркы тойлордун айырмасы деп. Мурдагы тойлордо бизден мурдагы улуу муундагылар ошол үйлөрүндө эле комсомолдук той деп коет эле. Ошол үйлөрүндө эле өтчү, белгилүү бир анын да бир жакшы артыкчылык жактары бар. Биринчи эле артыкчылык дагы ошол финансылык үнөмдүү маселеси. Анан экинчиси азыр эми баардык ошол той сарайларга өттү. Бул жердеги негизги маселе айтып атпайсызбы баардыгы окшош деп. Кээде ошол тойлордо той ээлери биринчи маселе той ээси өзүнүн ошол салтанатына кимди алып баруучу кылып чакыруу маселеси той ээсинде турат. Ал өзүнө жактырган алып баруучуну ошол кызматка чакырат. Экинчиден көпчүлүк тойлордо ошол той ээлери алып баруучулар менен акылдашкан учурлары көбүрөөк. Мисалы мына тартипти мындай кылайлы, бул тойду мынтип өткөрөлү деген сунуштар болот. Ал сунуштарды биз колдоп, аны толук алып, ошол той ээси айткандай тартипти өткөрүп берүү биздин милдет болуп эсептелет. Бул биздин баягы кызматтык милдетибиз ошол жердеги. Демек бул жердеги дагы бир экинчи нерсе биздин баягы салттык нерсебиз да бул жерде өзөк кармап турат да. Себеби бизде баардык тойго барсаңыздар, мына Кутман мырза да буга кошулуп кетет. Сөзсүз ата журт биринчи сүйлөш керек. Анан кээ анан кийин тага журт сүйлөш керек. Анан кийин жамааттар, кесиптештер бул баягы жик болуп, нук болуп калыптанып калып атат да. Кээ бир учурларда биз муну өзгөртүп да көрдүк. Алыстан келген конокторду сүйлөтүп да көрдүк. Бул учурда ошол биздин улуу муундун өкүлдөрү бизде деген ата журт дегендин орду бар Аны унутпай жүргүлө. Той ээси биз болуп атсак, мына төрдө аксакалдарыбыз отурат. Алардан мурда силер башка жамаатка кетип атасыңар деген ойлорду айтылып атат. Анан кээ бир жерлерде ушул окшоштуктан качайлы деп ордунан да жамаат отурган ордунан да сөзгө тартып куттуктоолорун арнап жүрдүк 3-4 камера менен. Мында дагы 2-3 жамаат жакшы кабыл алып атат. Анан кээ бир жерде бул жакта сүйлөп атса, башка столдо дагы бир жамааттар алыстан бери алар жолугуш элек, алар өздөрү менен амандашып, саламдашып, дагы бир ызычуу болуп, бир аз тоскоолдуктар жаралган учурлар да болуп атат. Анан кийинки маселеде дагы бир жамаат чыгып туруп, анан биз 10 жылдап күттүк бул тойду. Анан биз деген алыс эжелер болобуз, жакын эжелер болобуз. Анан бизди эл көрүш керек. Биз мыналарды ушул той элерине деп камдадык. Буга биз канча даярдык көрдүк. Анан силер бу жерден биздин сүйлөгөнүбүздү эч ким көрбөсө, бирөө сүйлөп койсо, калганыбызды ким көрдү? Анан биз той ушунусу менен деген ой пикирлерди айтат. Ошондуктан менин айтайын дегеним, эгер тойдо мисалы 300 адам отурган болсо, ал жерде 300 мүнөз, 300 ой пикир, 300 көз караш, аны ортого оптималдуу точкага алып келиш бул түйшүктү жаратат. Жоопкерчилик жаратат. Ошондуктан муну баягы бир жактуу айтпастан көп жагын карап көрүш керек деп ойлойм. Экинчиден, мисалы үчүн дарыядагы, аккан дарыядагы кээ бир жеринде кенен агып, кээ бир жеринде кууш болот. Азыркы мына окшоштуу күн сайын той болуп атат. Бул шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Бул барлыктан болуп атат да. Ошол тойдун болгону жакшы. Бирок мезгили келип, бул дагы бир өзүнүн бир өзгөрүүгө алып келет. Муну айтайын дегеним, мурдагы бир 5-6 жылдык мурдагы тойлордо Кутман мырза кошулат мага. Чыккан ар бир адам микрофон талашчу. Мен да сүйлөйм, мен сүйлөйм деп. Азыр өздөрү даярданып чыгат. Бизден бирөө гана сүйлөйт. Булар элдер ошолго макул болуп ооп кетип атат. Демек, алып баруучуларда дагы ушундай идеялар бар, ойлор бар, сунуштар бар. Аларга
бизди ушул элибизди бир акырындык менен бир чогуу көчүрөбүз деген ойлор бар. Рахмат, биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетели. Биз азыр түз абадабыз. Андыктан тойдогу тамадалардын жоруктарына, оюндарына сиздердин да көз карашыңыздар болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 27652 номерин чалып, бул жердеги биздин конокторго суроолоруңуздарды берип, жооп алып алсаңыздар болот. Кийинки суроо Кутман мырза сизге берсем, негизи эле баягы сиз 30 күн эфирден сырткары айтып кетпедиңизби? 30 күндө эле той алып бара берем депчи. Той алып атканда негизи ошол той эси менен кандайдыр бир келишим түзүп атканда, акчаларды алып атканда, ушул тойду ыраазы кылайын деген оюңуздар келет да. Ошол убакта мисалы бүгүнкү тойдон өзгөчөлөнүп, эртеңки тойду башкача кылып өткөрөйүн деген ой негизи келеби сиздерде? Албетте, биринчиден элибиз менен амандашып алалы. Бул нерсе баардык алып баруучунун оюнда болот. Той эсинде оюнда болот. Кечеги той мындай болду эле, же кыз узатуу тою ушундай болду эле, эми үйлөнүү тоюн бөлөкчөрөөк өткөрсөк экен деп ниет кылышат. Биз деле ошондой өзгөчөлүк менен аракет кылып келебиз. Анан моюн кала турган дагы нерселерибиз бар. Коёндой окшоштук, жаш тамадалардын көбөйгөндүгү, бул дагы болсо маданияттын, өсүш, жаштардын аракет кылып аткандыгы. Ар бир адам эле баягы 200 адамды, 400 адамды башкарыш колунан келбейт. Алардын дагы өзүнүн бир көкүрөгүндөгү бир талантты оргуштап чыгып турган жери бар. Анан дагы бир маселе, мен ар дайым ошол ар бир тойду биринен бирине окшоштурганга аракет кылам. Жок дегенде саламдашууң алмаштырасын. Устат агайым Жеңишбек айтып калды эле, утур эле формаңды алмаштыра бербей, сөзүңдү алмаштырбайсыңбы депчи. Ошон үчүн мен дагы айткым келет да, утур эле формаңды же галстугуңду, туфлиңди алмаштыргандан көрө, ар бир ата журтка, ар бир тага журтка, кошуна колоңго сөздөрүмдү жаңылап турганга да аракет кылам. Рахмат, азыр бизде телекөрүүчүлөрдүн суроолору бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз абадасыз, өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Менин суроом мындай да. Саламатсыңарбы? Менин суроом мындай. Айта бериңиз. Тамадалар ушул ар бир тойду алып барып атканда эле булар бир жакшынакай кылып, ар бир тойдо өзүнчө мындай жаңы программа түзүп барса жакшы болобу деген ойдомун да. Анткени тойлордун баардыгы эле окшош өтөт да, бүт окшош. Бир жерде бир той болсо экинчи жерге барсаң кайра эле ошону кайталашат да. Программасы жок эле бир эле программа менен эле чыга беришет да. Анан бул жерде дагы бир нерсе, булар тамадалар жанагы ушу бир тартипке келтирип алса жакшы болмок да, элди ошого көндүрүп. Анткени деген чын эле баягы чыкканда аябай мындай жана бир чектен чыккан жоруктар көп болот да. Чынын айтканда улуулар деле ушунчалык бир бийлерге түшүп жанагыдай приз алыш үчүн эле ар кандай бир жаман жоруктарды көрсөтүшөт да. Бул биздин убагыбызда бул балдарга биз жаман пример көрсөтөбүзбү деген ойдомун да. Ошондуктан эң эле биринчи негизги эле нерсе булар программасын аябай мындай өзгөртүп турса, ар тойго чыкканда ар түрдүү программа менен чыкса жакшы болобу эле деген ойдомун да. Анан көп эле тамадалар баягыдай лицензиясы жок эле иштешет экен, булар даярданбайт экен да. Даярданбай эле тойго кеттик деген той болот дегенде эле булар заказ алышат экен да, акчасына кызыгып эле ошол эле программаны кечке кайталай беришет да. Мен ушу суранат элем да, тойдо программаңарды өзгөртүп жакшына даярдык менен барсаңар тойдун ээси деле ыраазы болот болуш керек дейм да. Эми эгерде катуу айтсам капа болбойбу, кечирип койгула. Рахмат, бул эженин сунушу болду окшойт. Негизи эле чындап бул сунушка кошуп суроо узатып кетсем да, негизи бир тойго 500 адам барса, анын ичинен туугандар, маселен кайнене, кайната, чогуу барат да. Бирок айрым тамадалар чында эле көрүп жүрөбүз да, баягы ойнотпой турган оюндарды ойнотуп жатат да. Ал эми айтпаса да түшүнүктүү кандай оюндар экени. Эми бул негизи эле тамадаларды кандай эмне кылыш керек? Иретке салыш керекпи? Же болбосо буларга кандайдыр бир адам түшүндүрүш керекпи? Алардын сөзүнө көзөмөл салуу үчүн бир адам керекпи? Шыралык айтып кетсеңиз, же буларга кандай көзөмөл кылыш керек өзү? Рахмат. Бул азыр ушул тойдогу негизги маселелердин бири. Муну эми туура ал жерде ошол 400-500 адам барган болсо, эми биздин негизги инсандык маданиятыбыз бар, инсандык адеби ахлагыбыз бар. Ошол жердеги иш-чарадагы негизги сүйлөнгөн сөз тууралуу ата-бабаларыбыз аябай жакшы сөздөрдү айткан. Сөз биз сүйлөгөнгө чейин биздин карамагыбызда. Биз сүйлөп алгандан кийин биз анын карамагында болуп калабыз. Ошондуктан бекеринен сүйлөбөйт. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деп.
Ал жерде бизге баамдалбагандай туюлат. Биздин сөзүбүзгө маани бербесе керек. Муну тамашаны айтып койсок боло берсе керек. Буга мынтип тийишип койсок боло берсе керек деген ойда ушул ойда алып жүрөт да. Бирок ушул ойдон тез ойдон биз алыс болушубуз керек. Себеби ар бир сөздүн салмагы бар. Ар бир сөздүн энергиясы бар. Кимдир бирөөгө биз ошого тийишип күлкү жараткан менен ошол биз күлкү жараткан адамдын, апабыздын, атабыздын сиз айткандай балдары отурат. Неберелер отурат, келиндер отурат. Булар алга билинбеген менен аябай катуу таасир кылат. Ошондо биринчи маселеде ошол алып баруучу ар бир сөзгө дыкат мамиледе болуш керек. Жоопкерчилик алыш керек. Анан алып баруучу ошол иш чарадан жок дегенде жарым саат алдыда жүрөт план менен. Анан экинчи жанагы азыр телекөрүүчүнүн суроосун угуп алып, андан кийин улантсак. Алло, саламатсызбы? Сиз түз ободосуз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсызбы? Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Мен азыр ушуларга суроо берейин дедим эле. Булар эми ар бири улуу устаттар да. Азыр ушул телегерүүдө катышып аткандар. Ар биринин окуучулары бар. Бири-бири менен тааныш. Анан ушулар өз ара сүйлөшүп алып, жанагындай кандай десем, уяттуураак оюндарды ойнотконду токтотуп. Сүйлөй бериңиз. Анан бир жакшы маданияттуу той алып барганды үйрөнсөк, өз ара сүйлөшүп алса, ошол колунан келетпи? Ошол суроом эле мен. Негизи түшүнүктүү эле болду окшойт. Кутман мырза, сиз жооп берсеңиз. Биз ушул агабыздын суроосуна дагы ырахмат айтабыз. Аябай жакшы маселе. Азыр бул баягы той ушундай бир азыркы заман тили менен айтканда бир хит болуп турган мезгили да. Бул замандын ушундай талабы. Каалайсызбы, каалабайсызбы, сиз дагы, мен дагы ресторанда той кылганды көксөйм да. Анан агабыздын немеси барыбыз албетте биз дагы тынчсызданып барабыз, биз дагы аракет кылып өткөрүп жүрөбүз. Эми баягы адамдар Чырайлы акам айткандай, кээ бир жерде 300, кээ бир жерде 500, ошо 500-дун баардыгына жага албай каласың. Ой аксагы менен 100 дегендей. Кудай буйрса биз бышып калдык, биз жетилип калдык тамадалар деп айтыштан алыспыз. Биз аракет кылып баштап атабыз дагычы. Бул тойдун башталышы. Анан сиздин баягы дагы теледен бул жактан дагы көрдүк. Биздин баягы жаман жоруктар, жаман оюн зооктор. Бул бир чети биздин Орто Азиядагы кыргыз элибиздин тою бир аз маданияттуураак десек дагы бул болот. Себеп дегенде биз казак элинин тойлорун да көрүп жүрөбүз. Интернеттен көрүп жүрөм. Казак элинин тойлоруна барып келдим. Жарымы казак, жарымы кыргыз туугандар отурган жерде дагы биздин тойлорубуз, биздин элибиздин маданияттуулугу оюн зоогунан айырмачылыгы бир аз бар экен. Рахмат. Биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, бул эми тойлордо баягы алейлерди алып барып алып, жаш балдар эң жакшы кийим дейт. Ошого приз берип атат. Баягы микрофондо баягы эмеде баягы бала чочуп атат, ыйлап атат, ого карабай ошолор конкурс, жаш балдарга конкурс кылып, ошол нерселер абдан сайтык болуп кетип атат. Ресторанга жаш бала барбаш керек. Ошол нерсени пландаштырбайсыңар. Кайра жаш балдар бу жерге мүмкүн эмес да. Ошол нерселерди алып баруучулар көп нерсени итип алып барып атат. Анан кийин энедей нерселерди баягы лампадага түшүрткүзүп, уят кылдырып, ар нерсеге болуп атат. Ол күлүп атат. Ону мазакташып, жаш балдар күлүп атат. Ары кыргыздар башкача болуп атат да. Ошону пландаштырып, серьезно болуш керек. Мисалы үчүн Кореяда баягы прическа эркектерге 12 эмеси бар экен. Аялдарга 18. Ошолор бир эмени чейин коюш керек да. Шырал агай, чындап эле айтсаңыз, агай айтты го, кичинекей жаш балдардан бери алып келип баягы тойдун жүрүшүн бузуп жатат деп. Негизи той маданияттуу өтүш үчүн маданияттуу тамада керекпи же маданияттуу эл өзү болуш керекпи? Негизи кандай болуш керек? Рахмат. Агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эми агайыбыздын башкы сөзүнөн баштайм. Мен баягы окуучуларыңар болсо керек, ушундай сөздөрдү айтпайсыңар деп жалпы кайрылды. Албетте ошол биз менен чогуу жүрүп ушул өнөрдү үйрөнөм деген окуучулар бар. Аларга кеп кеңештерди айтабыз. Анан мына жаш балдар маселеси боюнча бул жерде алып баруучунун
андайга бир моралдык дагы эч кандай укугу жок да, жаш балдарыңарды алып келбегиле десек, биз ошол жамаатты ренжитип алышыбыз мүмкүн. Арасынан чыгып бизге бир кайчы пикир айтып ошол жерде бизди мындай чатакка чейин барып калышыбыз мүмкүн да. Бул ыктымалдуулук толук. Ошондуктан бул жерде кээ бир тойлордо ошол той ээлери өздөрү гана чектейт. Андай тойлор көп болот. Ошол жаш балдарды алып келбегиле өтүнүп суранат. Анан себеби алар ошол өтүнүп суранган той өткөргөн адамдар башкалардын тоюна дагы жаш балдарын алып барбайт. Рахмат. Азыр да бир байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Биз суроосун кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Сиз Түз ободосуз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен саламатсыңарбы? Кандай кечиңер менен? Мен суроо деле бербейм. Мен тамадалар деле күнөөлүү кыле бербегиле. Тамадалар мен көп тойлорго барам. Көп ресторандарга барам. Ресторандардын бардыгына барам. Олордон не күнөө? Эч ондай уяттуу оюн кылгандарын көрбөйм, көрсө келе. Жакшы эле ата урук, эне урук, кудаларга, коло кошунуларына, таланга деп эле неме берет го. Анан кийин ошентип эле чыгып сүйлөйбүз. Сөзгө чыкканыбыз сөзгө чыгабыз, ырдаганыбыз ырдайбыз. Ондай жаман оюндарды койбойсо, олорду күнөөлөбөгүлө да, олор болбосо тоюңар шаңдуу болбой калат. Рахмат. Ошолорго рахмат кайра. Рахмат эже кеңешиңиз. Рахмат. Эже жакшы кеңеш айтып кетти. Чындап эле бир тараптуу болуш дагы кыйын. Негизи Кутман мырза айтсаңыз, шаарда канча ресторан бар? Анан канча тамада бар? Негизи тамадалар чектелүү. Негизи аларды тамадаларды үйрөткөн бир окуу курстар же болбосо улуунун адамдары барбы? Биздин устаттарыбыз мынакей Шерал агай, Жеңишбек айтиев, Мансур агайларыбыз, улуу устаттарыбыз бар. Булар ушул сөз баккан адамдар, сөз тапкан адамдар. Булардын баскан турганы менен, булардын ушул кандай кийингени менен өсүп келип, биз менен дагы баягы окуучу болуп жүргөндөр дагы албетте жогорку билимде окуп аткандары бар, жогорку окуу жайды бүткөндөрү бар. Биз дагы Кудай буйрса кийинки жаш балдарга дагы ошол баягы тамадалыктын маданияттуулугун дагы үйрөтүш керек. Ана эжебиз да айтып өтпөдүбү? Бул жерде эки тараптан болот. Баягы сиз айткан сурооңузга дагы. Элдер дагы ошого маданияттуу эл болсо, сиз ошол элди карап дагы бир аз түздөнө каласыз да. Кээ бир жерге барып калсак, элдер бизди түшүнбөй, биз элди түшүнбөй калган дагы учурлар болуп калат. Бул эл экен да. Ошон үчүн Кудай буйрса жакшы жагына ооп баратат. Бул деген бул өнүгүүнүн белгиси. Шерал агайым айтпадыбы? Бул той деген барчылыктын белгиси. Бул той деген элдин казынасы. Буну эч ким тыя албайт. Болгону ошол бир жакшы нукка салып, ошол ыңгайсыз бир жаман жоруктагы оюн зоокду өткөрбөсөк, тарыхка кайрылсак, эл журттун баскан жолуна кайрылсак. Агайым эфирдин башында айтып өттү, биздин кийип турган кийимибиздеги оймолордун ар бир сүрөтү кыргыздын тарыхын чагылдырат. Калпак тууралуу суроолорду берсек, деги эле аракет кылыш дагы бизден. Рахмат. Биздин дагы телекөрүүчүлөр суроолорду берип жатат. Алло, саламатсызбы? Сиз Түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатчылык. Кутман мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Сиз дагы биздин тойду өткөрдүңүз эле, анан кичине бир суроо берейин дедим эле, мына ушу тамадалар боюнчачы. Жана анча-мынча тамадаларды кичине мындай көзөмөлдөп эме кылсаңыздар жакшы болот эле да. Мисалы бир тойдо күбө болуп калдым. Күйөөсүнөн ким коркпойт десе, ошол эже чыгып мен коркпойм деп, ошол эже азыр ажырашып кетти да. Ошол эжечи ошол нерселерди мындай тартипке келтирсеңиздер жакшы белет дейм да. Рахмат. Аябай жакшы суроо да, негизи жана биздин сюжетте болуп өтпөдүбү? Чындап бул баягы тамадалардын тамашасынан оюндан от чыгат деген сыяктуу эле аябай өкүнүчтүү жагдайлар пайда болуп атат да. Анан өлүмгө чейин, мисалы Казакстанда болбоду, өлүмгө чейин алып келди. Негизи оюндарды кандай иреттеш керек? Негизи оюндарды каяктан аласыздар? Рахмат. Эми оюндарды иреттелиш мындай. Оюндардын негизги максаты ошол жерде отурган элди моралдык, руханий ренжитип албоо керек. Биринчи маселе. Экинчи, кемсинтпөө керек. Үчүнчү, ага шек жаратпоо керек. Атына, өзүнө, турган турпатына, кийимине, сулуулугуна, кийген кийимине чейинчи өтө абайлаш керек. Себеби жана айтпадыкпы, ал жерде канча көз карап отурат. Анан негизги нерсе ошол жерде бир ынтымакка, бир аз күлкү жараткан нерсеге аракет кылабыз.
Кутман мырза да айтып кетти го, ар бир тойдо сөзсүз жоопкерчилик менен барылат. Анагайма кошумчалап айтып турсам, Азыр өткөндө биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Жок, бере берели. Бере бериңиз, эже. Алло, саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим, суроо анан сунуштагы да. Айта бериңиз. Мына мырза айтып атат. Биздин тойду алып баруубуз дейт. Ошол залдагы адамдардын маданияттуулугуна да карайт дегендей түшүндүм да. Эми булардын ой боюнча шаардагы маданияттуу адамдарга более маданияттуу алып барып, анан кыштактан барган адамдарга ошондой шалтай балтай жанагындай ким аялынан коркпойт, ким эринен коркпойт деген окшогон суроолорду бере береби? рахмат эже азыр. Рахмат. Эжемдин суроосу аябай жакшы. Эжем бир аз туура эмес түшүнүп алыптыр да. Сиз оңдолобуз. Биз ошол элди карап түздөлөбүз да. Кээде бизди ошондой бир өтө маданияттуу, өтө бир акылгөй, акылман инсандар турган жерде биз өзүбүздөн өзүбүз чыңала баштайбыз кээде. Анан эл бизди укпай аткандыгы ошол бизди дагы кээде бошотконго да алып барып коет да. Анан эжем аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул сурооңузга мен аябай туура кабыл алдым. Анан жанагы оюн зоок тууралуу да. Биз жаш балдарга өзүмдүн окуштарда айтып жүрөбүз. Ошол ыңгайсыз суроолор бирөө сүйлөгөндөн кийин азыр айтып өттүм. Рустам Аттокуров агайым да айтып атпайбы? Бирөөлөр сүйлөгөндөн кийин улуумунбу, жашмынбы дегиле мейман. Ошол инсандын артынан биз комментарий берип, сүйлөп сөзүн оңдоп коюуга же кооздоп коюуга биздин акыбыз дагы жок экен да. Анан оюн зоокторду биз этияттаганга айтып да киратабыз, агайларыбыздан сабак алып да киратабыз. Кудай буйруса бул көч бара-бара түзөлөт. Биз аябай жакшы болуп баратабыз дегенден алыспыз. Барып түзөлөт деп ойлойбуз. Кудай буйруса. Учурда негизи тамадалар аябай көбөйүп кетип атат. Чынын айткандачы, тележатында иштеген алып баруучулар, журналисттер деле тамада болуп жатпайбы? Негизи тамадаларды кеп таптоо үчүн, китеп окуу үчүн өзүңүздөрдүн кандай ой пикирдесиздер? Бир окуу курстарды ачыш керекпи бул тамадаларды? Же сен мындай алып барып атасың деп бир улуумун айтып коюш керекпи? Негизи сиздер жаш өсүп келе жаткан тамадаларга кандай кеңештерди айтасыздар? Айтып келдиңиздер беле негизи буга чейин? Рахмат, жакшы суроо болду. Албетте бул жоопкерчилик биринчи. Демек ал жерде ошол элдин алдына чыгып сүйлөш үчүн ал жерде сөз капчыгы болуш керек. Ал капчык толуш керек. Ал күн сайын жаңыланыш керек. Жаңылануу каякта? Жаңылануу бүт китептерде. Тынбай издениш керек. Андан сырткары ошол көрсөтүүлөрдү байма-бай көрүш керек. Ал жардагы түрдүү берүүлөр бар, суроо берүүнүн маданияты бар, жооп берүүнүн маданияты бар, анан сахнага чакыруунун маданияты бар дегендей. Бул жерде маани бере турган көп нерсе бар. Ага ошол машырканып, оор жүктү алып, тынбай эмгектенген адам гана ушунун жыйынтыгына жетет деп ойлойм мен. Рахмат. Кутман мырза, айтсаңыз кошумчалай бериңиз. Тамадаларды кантип тарбиялаган бир мекеме борборбу? Бизде борбор бар, мына биздин аксакалдарыбыз. Ош Маданий Азем борбору деген борборубуз бар. Аксакалдарыбыз Шерал агайыбыз, Рустам агабыз, Жеңишбек Айтиев, Мансур агаларыбыз, Эрнес дегиле биздин агаларыбыз бар. Ошол жерден биздин той сезондорунда ар жума сайын бир аз кеңешип, сүйлөшүп, ким кантип баштап атат, ким кандай оюн зоок кылып атат деп бир аз жөнгө салган биздин агайлардын жайы бар. Ошол биздин агайларыбыз, насаатчыларыбыз бар үчүн ушуну уктап баратабыз. Эгер ушул агаларыбыз бир аз көзөмөлдөбөй койсо, той мындан дагы бардак болмок да. Бышалек тамаданы биздин агайларыбыз айтат. Оноо балага той алып барбай туртусун. Убакыт бар экен. Бышып калган адамды агайларыбыз айтат. Бул балага алып бардырса болот. Көзөмөл албетте бар. Көзөмөл жок болсо мындан дагы бардак болуп кетмек. Рахмат. Телегөрүүчүлөрдүн суроолору бар экен. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Мен силерди көрүп атам. Саламатсызбы кызым? Жакшы. Мен Каракөлдөн чыгып Каракөлдөн Кароочу айынан сүйлөшүп атам. Силер менен мына балдарга рахмат. Бирок мен кайсы тойго барсам да биринчи тамадасы ким экен? Тамада кандай тамада алып барды? Тамада жакшы болсо той жакшы жүрөт дейт. Чындыгында ошого да байрааштуу. Анан баардык суроолор берди. Бирок мен бир айтарым, балдарды чоңуйтуп алып тамадалар. Ким апасы алат экен? Ким апасы уруштуп алат? Биринчи деп ушинтип айтышат да, ошондо кирпеге тийип коет деген сөздөрдү айтканда угуп калып атам да. Ошон үчүн балдарды алып чыкканда жаш балдарды башкачараак тарбиясы бар суроолорду берсеңер жакшы болот эле. Мен атым Алтын Кароочу айынан чыгып атам. Рахмат, жакшы алып баргыла.
Мектебимде балдарым. Рахмат. Эже сурооңузга рахмат. Мындай учурлар катталып калып атат. Биз муну эми бизден кийинки окуучуларга сөз муну көзөмөлдөп айтабыз. Ошол сөз бергенде, суроо болгондо, суроо бергенде аяр болгула. Себеби ошол суроо ошол үй бүлөгө бир жарака кетирип койбосун. Ошол жубайлардын ортосундагы мамилени бир алыстап кетишине өбөлгө түзүп койбосун деген ойлорду биз байма-бай айтабыз. Эми тамадалар алып баруучулар көп экен, арасында андай учурлар да катталып калып атат. Мен ойлойм, ушул эфирди көрүп аткан болсо, алып баруучулар да көрүп аткандыр, өздөрүнө бир тиешелүү жоопкерчилик алып, тиешелүү жыйынтык кылат деген ойдомун. Кудай буйрса, бир жакшы ойлорубуз дагы бар. Алар дагы ушул элибиздин, журтубуздун көмөгү менен, ошол таланттарыбыздын көмөгү менен бир жакшы жака дагы бурулабыз деген ойлорубуз бар. Рахмат, Асылхан мырза, биз суроону угуп алып. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Мен суроом мындай да. Тамаданы алып атканда, мындай сыноодон өткөрүп анан аласыздарбы же жөн эле алып аласыздарбы? Жакшы суроо болду. Кутман мырза, буга сиз жооп берсеңиз. Мен жанагы кошумча. Албетте, бул жакшы суроо болду. Ал ошол өнөрдү аркалап, мен да ушундай алып баруучу болом, алып баруучу өнөрдү аркалайм деген биринчи дээринде кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болсо, сөзсүз келип кайрылгандарга биз өзүбүздүн ошол иш-чараларыбызды сөзсүз катыштырабыз. Ал жерде жүрүшүндө дагы ой пикирлерди айтабыз, бүткөндөн кийин да ой пикир айтабыз. Анан аларга дагы сыноо иретинде, мисалы үчүн мен өзүм мисалымды айтсам, мисалы окуу жайларда дагы шакирттерибиз бар. Алар алгач ошол факультеттеги иш-чаралар, анан чоңураак университеттеги иш-чаралар, анан өзүбүз шаардык иш-чараларга аралашып калсак, аларга кошо алып жүрүп, ошол жерден баягы практикалык түрдө деп коет, иш жүзүндө бир көрсөтмөлөр сөзсүз беребиз. Анан келип эле ошол мен чыгам дегенде сахнага чыгарып коюш бул мындай тобокелдикке жатып калат да. Рахмат. Рахмат, биз суроолорду кабыл ала беребиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен баа тамадаларга берейин дедим эле. Бере бериңиз. Мына эки тамадага. Булар ар бир тойдо эгер сыр болбосо, ар бир тойдон канчадан алып барышат акчасын баасы. Анан бир айда канча табышат акча каражаты. Рахмат сурооңузга, Кутман мырза. Сизден баштасак, негизи эле канча той алып барасыз айына? Эми баягы эфирден сырткары айтканым ушинтип баягы эми гезитке да жарыялап кетпедиби? Бир айда толук бир айда алып барган күн болуп калат. Бул канча табасың дегенде менин атам дагы айтып атпайбы, эй Кутман, канчадан чыгасың деди эле. Мындай эле айтып койдум, орточо эле айтып койдум, мындай эле. Ата эми мен бир 10 миңден эле чыгып атам деп койсом. Так дейт дагы бир айда 30 күн, 300 миң. Кана акчаң деп атпайбы? Эми бул жерде тууган уругуң бар, дос тамырың бар. Жөн эле барып батаңды, сөзүңдү сүйлөп, батаңды берип, акчаңды берип, кызматын да кылып келген күн болот. Эми бул сыр боюнча калсын, ар бир адамдарга баягы ар бир адамдын дареметине жараша. Кээ бир адамга 5 миң, 10 миң десең, ал адам той аябай жакшы болгон болсо, андан да көбүрөөк берип коюшу мүмкүн. Кээ бир адам той өтүп бүткөндөн кийин договордон азыраак деле берген күндөр болот. Себеп дегенде иним, балам бир аз жетиштире албай калдым. Арзандатып, Рахмат, азыр Шырал агай, биз суроону угуп алып, анан чогуу жооп берсек. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен өзүмдүн бул тамадаларга болгон оюмду билдирейин дегенмин. Бул бардык эле тамадалардын ким кайсыл жерде алып барып аткандыгын эл өзү таразалап. Байланыш үзүлүп калды. Негизи сиздерге сунуш айтайын деген ойдо чыккан окшойт. Шырал агай, айтсаңыз, телекөрүүчүнүн суроосуна канчадан чыгасыз өзү? Агайды айтырыңызчы. Ошо агайдыгын биз билбейт экенбиз. Мен Кутман мырзанын сөзүнө колдоп коштойм. Себеби ошол бир айда толук ай кызматта болгон болсок, анын ичинде сөзсүз жана кошуначыга, тууган урук, коллектив деген бар. Эми тойдун баасы тууралуу ал жерде кээ бир ушундай шарт болуп калат. Мүмкүнчүлүгүбүз, мисалы үчүн 7 миң, 6 миң ушуга кызмат кылып бересизби? Эми ал шарт ошондой болуп атат да, шартын сунуштап атат. Мындай учурларда баягы макул болуп барганыбыз да бар. Ошондуктан бул кээде баа маселеси келгенде мен бир сөз менен айткым келет, бул көңүл баасы да негизи. Туруктуу баа жок эми.
Мисалы үчүн күндө эле анан элде мындай болушу мүмкүн, күндө той болсо булар анан Кутман мырза 10 миңден айтты, жана өзү да эсептеп 300 миң болот экен, ого 3 ай болсо бир 900 миң акча болот экен деген сөз бул бир аз алысыраак. Бул алыс, бул. Рахмат, азыр биз туура келбей калат да. Телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Бул саламат. Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, бул Алай районунан. Үчтөө айыл өкмөтү. Өмүрова. Алло. Биздин силерге суу бул тойлор негизи жакшы эле. Көп эле тамадаларга неме кылгандын деле ончо көп пайдасы жок. Тамалардын эң жакшы жери муну азыр гана сунуш кылып атат мамлекет тарабынан деле, башкадан деле, элден деле. Мунан аркы жагын тарбиялап койсо болот. Анан мунан нар жагын тарбиялаш керек. Бул сунушту туура киргизген, туура алып барып атат. Анан кийин мынабул 50дөн өткөндөн кийин биз окшогон каарыларга мен 60-70ке карап калдым. Бизге пайдасы деле жок экен. Рахмат эже. Рахмат эже. Негизи кошумчалай кетсек, негизи улумундун адамдары тойго барганда аларга зеригиштүү болбосун дагы алардын жашына жараша оюндарды негизи ойлоп чыгыш керекпи? Азыр эми көбүнчө жаштар чыгып атпайбы? Ошого жараша да оюндарды ойлоп чыгыш керекпи? Экөөңүздөр тең жооп бериңиздер, андан соң эфирибизди жыйынтыктайбыз. Рахмат. Эми албетте тойдо ушул улумундун өкүлдөрү сөзсүз барат. Ал жерде карысы бар, нырысы бар деген сөз бар. Той ээси ошол негизги коноктор ошол биздин кадырман карыларыбыз. Эми алардын баягы оюн зоок уюштуруу маселесинде алар чыгып бийлеткенге болбойт. Чачкырагы бир жерде биз эми аларга атайын номинацияларды кечебиздин эң улуу жаштагы коногу Баатыр энебиз дегендерди айтып, даңазалап, эне тууралуу, ата тууралуу, алардын орду тууралуу, ушул жерде отургандыгы бир чоң бакыт экендигин, анан ошол узун өмүр, жакшылыкты каалап, анан дагы эң жакшы нерсе алардын жан дүйнөсүнөн чыккан ак батасы башкы нерсе. Ошол баталарын алып, ушундай бир аларга өзүнчө бир көңүл бөлгөн күндөрүбүз көп. Энебиздин ошол сунушуна аябай кошулабыз. Бул карылар тууралуу, апалар тууралуу, аталар тууралуу агайларыбыздын үйрөтүп кеткен, айтып кеткен оюндарын биз өткөрүп жүрөбүз. Ал оюндары бүгүнкү тоюбуздагы баатыр апалар чыксаңыздар белек беребиз деп алып чыгып, бардыгына берек берип, анан сиздерге бир азын-аулак эле суроо деп аларды жүгүртпөй, кыйнабай, ырдатпай эле кыргыз элибиздеги баягы улуттук тамактар көп, улуттук кийимдер көп, ат жабдыктар көп. Деги эле ушундай суларды кыска берип, аларды дагы күлдүргөнчө, ошонун арасында кичине тамаша айтканча апалардын көңүлүн алып келе жатабыз. Анан эски ырларды ырдатып, апаларды билесиздер, баягы жамгыр төктү, күн күркүрөп, ырыспай, Асанкалы, Керимбаев агалардын ырларына бул улуумун жакын болот. Ушундай эски ырларды дагы кошо алып жүрөбүз, ямакабызды, музыкантыбызды ээрчитип жүрөбүз. Ошол эл үчүн кылып аткан кызматыбыз деп ойлойбуз. Рахмат. Негизи бүгүнкү темадан өсүп келе жаткан жаш тамадалар кандайдыр бир өздөрүнө жакшы үлгүнү алып алды деген ниеттебиз. Бүгүнкү эфирге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Тоюңуздар болсо дагы убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин учур маселеси программабызды соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.